Саламатсыздарбы, урматтуу өнөктөштөр, айындар жана мырзалар. Бүгүнкү биздин эфирдин коноктору. Сиздер менен кайрадан ушул эфирден көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн да сиздер үчүн өтө сонун маалыматтарды даярдап келип отурабыз. Андыктан ыңгайлуу жайгашып, өзүңөргө жолтоо боло турган нерселерди оолактатып, телефондорду үнсүз абалга келтирип, терезечелериңерди ачып, экранга жакын келип отурсаңыздар. Ручка дептерлериңерди даярдап жазып отурсаңыздар да болот. Анткени бүгүнкү тема өтө маанилүү, керектүү темалардан. Өзүңөр жазып алсаңар, кийин жардамы да тиет. Алгач өзүмү тааныштырып кетсем, аты жөнүм Дубашева Садаткан, компаниянын 8 жылдыздуу дистрибьюторумун. Мен да компанияга көпчүлүк сыяктуу ден соолуктап келгем. Негизинен мен кичинекей менен эле ангинам бар болчу, анан буту колум какшай берчү да. Ана ушул жашым 45-тен өтүп калганда тизелерим ооруй баштады. Тепкичтерден ылдый көздөп түшө албайм, ылдый көздөп баса албай калдым, ордуман шып туруп кете албай калчу болдум. Анан дагы ошол көп басып койсом, кызыл ашыктарым шишип кетип, ошол бир жерден түшкөнүмдө бутум ооруп, кылт эте түшчү болду да. Өзүмчө ойлонуп калчумун, бул жашы жогорулаганда ошол колу ушундай ооруп калат окшойт деп. Анткени мен кичине менен эле көп көрчүмүн, ошо жашы жогоркулар ордунан шып тура албай, мындай таянып туруп, анан бели буттары көп ооруган. Бирок негизинен ушул азыр айланамды карайм да, көпчүлүк жогорку муундакылар эмес, жаштардын дагы бели буттары ооруп, белдери ооруп, грыжалары чыгып, буту колдору ооруп, кээ-бирлери даже баспай калгандары да болот экен. Ошоларды көрүп жүрөм, анан ошол мындай суроо туулат да, негизи ушул оору менен оорубай эле койсо болобу, ушул оорунун алдын алса болобу, айыкса болобу деген бир мындай суроо туулат. Бүгүн ошол жөнүндө сөз болмокчу. Анда жакшылап угуп отуруңуздар. Сиздердин астыңыздарга сонун бир спикерди чакырмакчыбыз. Ал өзү ошол батыш медицинада военный врач, терапевт, анан чыгыш медицинасындагы изилдеп, ошону эки медицинаны айкалыштырып колдонуп келе жаткан, көпчүлүк элдерге жакшы маалыматтарды берип, чоң жыйынтыктарды чыгарып келе жаткан компаниянын мыкты адиси, Кола Арстан Ардак намынын ээси, 8 жылдыздуу дистрибьютор Махабат Кулмамбетова эжекени сиздердин астыңыздарга чакырып алсак. Анда, Махабат, сөз сизде. Саламатсыздарбы, кутман кеч, бизнес өнөктөштөр, лидерлер, коноктор. Сиздер менен ушу көгүлтүр экранда көрүшкөнгө абдан кубанычтамын. Эми таанышып алалы. Мен атым Махабат, фамилиям Кулмамбетова. Мен врачмын, 43 жыл стаж менен, жогорку категорияда терапевтмин. Өзүңүздөр билесиздер, врачтарда ооруйбу, эле оорубайбы? Да, ооруйт. Мен кичинекей менен оорудум. Мен болсо өзү төрөлгөндө бир эле бөйрөк менен төрөлүптүрмүн. Бир бөйрөгүм бар, 3 эле сантиметр. Анан кийин ошо 13 жашымда атам болсо өзү врач болчу, апам бухгалтер болчу. Анан 13 жашымна чейин аябай көп оорудум, көп больницада жаттым, шишип кеттим. Ошентип анан кийин операция кылып алып коюш керек бөйрөктү деди. Анан кийин атам болсо макулдугун берди, мейли, бирок апам бербей койду. Жок, балага бычак тийбеш керек, ал төрөйт деп, врачтар айтты, бул бир бөйрөк менен төрөбөшү да мүмкүн деп. Бирок Кудайым берди, бир бөйрөк менен 3 балам бар, 4 неберем бар. Өзүңүздөр аларды тарбиялоого өзүмө туура келди. Анан кийин врачтын айлыгы жетишпегендиктен анан магазин ачып алгам. Көп жыл магазин кармадым. Өзүңүздөр билген, кышында суукта турасың, жайында ысыкта турасың, анан кышында катуу суук болуп, грипп болуп оорудум.
Анан грипп болсо ал көбөйүп кетип, анан 3 күндүн эле ичинде бөйрөгүм иштебей калды. Бир ошо болгон бир бөйрөгүм 3 күндүн ичинде мен 80 килограммга шишип кеттим. Мен 80 килограмм, давлением 220-120 чейин көтөрүлдү. Өзүм карай албай калдым. Апам менен кызым карап калды. Оор абалда баса албай, аябай шишигенде бетиң да билинбей калат экен, түп-түз болуп. Ошентип анан Бишкекке алып келишти. Бишкекте кардиологический центрде учетто турчумун, нефрологиясын алып келди. И врачтар мен өмүрүм менен күрөшүштү. Мен абдан врачтарга ыраазычылыгымды билдирем. Мен өмүрүмдү сактап калды. Анан бир айдан кийин 2 группаны инвалидность берди. Мен көп жыл дарыда отурдум, 4 жыл дарыда отурдум. Дарыны котуштап иччүмүн. Анткени давлением 170, 110, 115тен түшчү эмес. Дары ичесиң, кичине азаят, анан ошентип аябай дарыны абдан көп котуштап ичкендиктен 4 жылдан кийин хронический токсический гепатит переходим сроз деп беришти. Хронический почечный недостаточность 2 степень деп берди. Анан ошол убакта врач болуп өзүмө жардам бере албагандан кийин мен дагы бир жолдорун издедим. Альтернатива бар болду экен, башка жолу десем, бир күнү мен кайынсиңдим өзү ушинтип айтты, жакшы мындай маалымат айтты да, бөйрөгүңдү дарылагың келеби деп. Анан дарылагым келет десем, ал кандай медицина экен десем, Тибет медицинасы экен. 5 жыл болгон, барып өзүң уку, мен айта албаймын деди. А мен сразу эле бардым, экинчи күнү бардым. Барсам аябай жакшы маалымат беришти да. Анан врачтарды билесиңер, көп ишенбейбиз, көп нерсеге ишенбейбиз. Бирок мага абдан жакты. Булар витаминдер, микро-макроэлементтер, булар эч силерге зыян келтирбейт деп ошондой аябай жакшы неме кылды. Бирок мага жакты дагы, мен муну ичишим керек деп чечтим. Бирок бүт ал убакта $300 алчубуз. Анан $300 жыйнап келдим, отпускумун балдарым берди. Анан алып келип туруп, андан кийин бүт продукцияны алдым. Ал убакта очищение, биринчи тазалоодон башташ керек деди. Макул деп, чай, хитозан, двойная целлюлоза деген продукция бар эле. Ошону 2,5 ай ичтим. 2,5 ай ичкенде эле мен абдан өзүм жакшы сезип калдым. Кулагым чуулдабай калды, жеңил сезип калдым. И 5-6 килограммга арыктадым да, шишип кетти да. Андан кийин анан бүт анализимди тапшырдым. Жок, врачтарга доказательство керек. Көп. Биз биринчи ошону көрүшүбүз керек. Неме дептер түрүндө беле кандай. Анан кийин бүт мен креатиним абдан бийик болчу, холестериним бийик болчу. Анан боордун көрсөткүчтөрү абдан начар, бөйрөктүн көрсөткүчтөрү абдан начар, гемоглобиним аз болчу. Давлением 170тен 110дон түшчү эмес. Бүт тапшырдым дагы, анан иче баштадым. 6 ай отуруп ичтим. Бүт продукцияны кандай мага кандай айтса ошондой ичтим да. Кандай айтса ошондой ичтим. 6 айдан кийин кайта барып анализдеримди тапшырдым. Бирок абдан жеңил болуп калдым. Башым ооруганы кетти. Кулагым жакшы неме туну беле турчу, ал да кетти. Жеңил болуп калдым. Анан 6 айдан кийин барсам, анализдерим жакшы чыкты. Ошондон бери мына 17-18 канча андан да көп болуп кетти. Продукцияны абдан тындырбай ичем, токтотпой ичем. Өзүм аябай жакшы сезем. Анан мен эмнеге Кытайга барып келдим. 3 жолу Кытайда болдум. Кытайда именно бул эмнеден жасалат, кандай производство базасын баарын көрүп келгенден кийин менде эч кандай аябай ишенич пайда болду. Иче баштадым. Ошону анан айта баштадым. Айта баштап, айта берип, канча адамдарга жардам бердим. Канча результаттар бар. Алар менен азыр сиздер менен да бөлүшүп кетемин. Эми бүгүн биздерге эң керектүү, эң маанилүү нерсе бул сөөк муун оорулары. Өзүңүздөр билесиз, азыр сөөк муун оорулары аябай көбөйдү. Аябай остеопороз, остеохондроз, грыжа позвоночника, артриттер абдан көбөйдү да. Анан ошол бүгүн сиздер менен ошо сөөк муун оорулары менен айтып берем да. Эми мына бул эмне деген сөз? Бул сөөк муун оорулары эмне? Бул болсо, бул адамдын сөөктүн, муундардын, жананын байланышкан ткандардын
камтыган кеңири таралган ден соолук көйгөйлөрүнүн тобу да. Бул бир эле оору эмес, көп ооруга кирет да, бугачы. Артриттер кирет. Бул артрит деген эмне болот? Бул болсо муундун сезгениши. Муундун сезгениши жана анын агып кетиши. Анан бул ооруларга кайсылар кирет? Бул жамбаш муун оорулары кирет. Тизе муун оорулары кирет. Ревматоидный артрит оорусу ушул ооруларга кирет. Эми азыр аттарын айтып кетейин, кийин баарын түшүндүрүп айтып берем да. Андан кийин остеопороз дейт. Өзүңүздөр билесиз, 21-кылымдын азыр оорусу бул остеопороз. Чума эмес, остеопороз. Анткени бири 3-үчү эле адам остеопороз менен ооруп атат. Ал эмне деген оору? Бул сөөктүн ажырап кетиши, сөөктүн тез сынышы, сөөк майдаланып кетиши бул остеопороз дейт. Бул кальций жетишпегендиктен болот. Ушунда азыр остеопороз аябай көбөйдү. Жаштарыбызды ооруп атат, карыгандарыбызды ооруп атат. Бул оорулар абдан көп. Анан үчүнчүсү бул остеомиелит деп коет. Бул остеомиелит деген болсо, бул сөөктүн бактерия, инфекция кирип кетиши. То есть чучукка инфекция кирип кетип, анын жанындагы ткандардын баарын зыян келтирген. Чучукка ириңдеп кеткенин айтат да, бул остеопороз деп. Анан азыркы убакта подагра деген оору толтура. Көп эле карыганда биз этти көп жейбиз. Бул подагра бул эмне? Бул муунда, сөөк муундарынын урат кристалдарынын чогулушу. Жана алардын байланыш метаболикалык оорусу, ал катуу оору. Өзүңүздөр билесиңер, булар ал иши сезгенүү пайда болот да. Бул подагра менен да азыр көп адамдар ооруйт. Ошол оору. Анан азыр дагы бир ооруну айтып берейин, бурсит деген оору чыгып атат, бурсит деген бул муундарда деп бурса деген өзү майда түйдө немелер бар, капчыктар бар да, ошолордун сезгенүүсү бул. Анан ошол бул бурсит эмнеден көптө пайда болот? Жана оор жүктөрдү көтөргөндөн, оор нерселерди көтөрүп, көп ооруп, анан инфекция, иммунитети түшүп кетип, анан ооруган ушул оорулар, ушулардын баары ушул сөөк муун орундарына карайт да. Эми биз экинчи суроо пайда болот. Бул сөөк муун ооруларды эмнеден пайда болот? Эмне эле биз көп ооруп атабыз деп дагы айтышыңыздар мүмкүн, Биринчиден, ал болсо бул жаракат алып атабыз, жыгылып калабыз, бир жерибизди уруп алабыз. Анан жана спорттун жаракаттары көп болуп атат, Ошондо биз сразу эле больницага да барбай, көрүнбөй да жүрө беребиз да. Ол биринчи себеби ошондуктан. Экинчи себеби бул болсо стресс. Анан кийин ашыкча жүктөмдөр. Кандай ашыкча? Оор көтөрөбүз, оор жумуштарды аткарабыз. Анан түндөп күндө иштейбиз, эс албайбыз. Ошондо дагы бул оорулар пайда болот экен да. Анан илдеттер. Мына өзүңүздөр билесиздер, азыр артрит илдеттери көп болуп атат. Жаш барабыз деле артрит болуп атат, карыганыбыз деле артрит болуп атат. Булар дагы эмне? Ал муундун катуулашы. Ошондой оорулар болуп атат. Инфекциялар, муундун инфекциялары азыр көп. Иммунитет түшүп кетет дагы, инфекция кошулуп, муун ооруларында инфекция муун оорулары көп болуп атат. Анан жанагы мен айтып эле кеткен метаболикалык бузулушу, жанагы урат кристалдарынын пайда болушу, подагра оорусу. Азыр аутоиммундук оорулар бар. Ал болсо кайта ревматоидный полиартрит. Ошо да ушул жака кирет да. Анан кийин эми карылык дагы эметет. Анткени караган сайын биздин сөөктөрүбүз немеси азая баштайт, байланышы азая баштайт. Ал жерде караган сайын функциялары азая баштайт, кальций азая баштайт. Анан кийин жанагы биз гормон азайганда, аялдардын гормону азайган убакта, ошондо кальцийдин сиңиши азайып кетет дагы. Ушул көбүнчө муун орундары, көбүнчө аялдар көп ооруйт экен да, бул муун орундары менен. Ошол аялдарда көп кездешип атат. Анан туруксуздук жана или баланстын жетишпендиги. То есть бул биздин азыр салмагыбыз көп болуп кетип атат көбүнчө. Салмагыбыз көп болуп, ал эки баланс бизди кармай албагат. Көп салмак көбөйгөн сайын
көп жана артрит оорулары, остеохондрозду абдан көбөйүп атат да. Ушунун баары себеп болот муун, сөөк муун оорундарынын пайда болушуна. Эми бул сөөк муун оорундары эмнеден пайда болот? Эмне жетишпегендиктен дегенде, бул сөөк жана муун оорундарынын абдан маанилүү бул кальций экен да. Кальцийдин жетишпегендигинен ушу оорулар пайда болот экен. Мына өзүңүздөр билесиз, бул кальций деген эмне дейбиз? Кальций деген биздин сөөктөрүбүз, биздин сүйлөгөнүбүз, биздин укканыбыз, биздин көргөнүбүз, биздин жергенибиз, биздин жүрөктүн иштегени, өпкөнүн иштегени, буттарыбыздын кыймылдаганы, баардык нерсе бул кальцийден турабыз. Аны биз абдан жакшы. Ушу кальций жетишпегендиктен ушу сөөк муун оорундары пайда болот экен. Мына өзүңүздөр билесиздер, сөөктө 99% бул кальций каякта болот? Чачта болот, тырмакта болот, тиште болот, анан мына крупный сөөктөрдө болот да. А 1% болсо бул кандын курамында болот экен. Ал кандын курамы өзгөрбөш керек экен. Эгер кальций жетпей атса, организм ошо чоң сөөктөрдөн алат экен дагы, ал кайта ордуна коюлбайт экен да, кайта келипчи. Ошондуктан оорулар пайда болот экен. Биз өзүңүздөр билесиз, эмнеге кальций эле дей беребиз. А кальций эмне кылат экен? Биринчи, кальцийдин эң негизги максаты тамактандырат. Жанагы микро-макро элементтерди, аминокислоталарды өзүнө чаптап алып, ар бир клеткага тамак алып барат. Экинчиси, ар бир клеткага кычкылтек менен камсыздандырат. Үчүнчүсү, биздин pH средабыз негизи щелочь болуш керек да. Кандын курамы щелочь. То есть ал 7-34 болот. То есть ошону кармап турат да. Эгер биздин организмибизде кычкыл тамактарды көп жесек, жана ачыган неметкендерди, или майлууну, или көп эттерди көп жесек, биз кан тамырды кычкылдандырат экенбиз, кандарыбызды. Аны щелочтондурган ушу кальций экен. Ошону кармап турган бул кальций. Кальций деген бул импульсту берет. Биздин нервтин мээ менен ар бир органдын байланышын камсыздандырган бул кальций. Анан дагы бир нерсе. Эркектердин сперматозоидунун баш жагында кальциевый треугольник болот. Эгер эркекте кальций жетишпесе, ал яйца клетканы жарып кире албайт, түйүлдүк болбойт. Ошон үчүн ошо дагы бул тукумсуздукка алып келет да, тукумсуздукка. Анан азыр өзүңөр билесиздер, ошо кальций жетишпегендиктен 147 оору пайда болот экен. 147 оору. Ошо азыр 150 деп айтышат да. Бүт оорулардын баары ошо кальций жетишпегендиктен болот экен да. Анан өзү биз эми Кытай медицинасы мына 5000 жыл болгон, бизге ушул Тибет медицинасын бизге сунуштап атат. Мына БАДыларды, биологиялык активдүү кошумчаларды ичкиле. Анткени жер кыртышы аябай азайып баратат. Микро-макро элементтер жетишпей атат. Мына өзүңүздөр билесиңер, мурун алманы тиштеп койсок, ал кандай болуп калат эле? Ал коричневый болуп калат, күрөң болуп калат эле да. Эмнеге? Анын курамында темир деген көп болчу да. Азыр коюп койгун, эчтеке болбойт, эч өзгөрбөйт. Ана ошон үчүн жер кыртышы аябай азайып. Азыр 70% аялдар кандар аз. Эгер кан аз болсо, оорулуу аялдан кандай бала төрөлөт? Оорулуу бала төрөлөт, ошондуктан мына азыр бизге сунуштап атат, аябай БАДылардын баарын сунуштап атат. Мен биринчи айтат элем, ушу ал бир эле жол, бир күндө эле силер артрит болуп, или бир күндө эле остеопороз болуп калган жоксуңар. Ага жок дегенде бир 5 жыл, жок дегенде бир 10 жылда ооруп атасыздар. Ошон үчүн биринчи биз организмди тазалаш керек. Биринчи эмне кылышыбыз керек? Биринчи кальций толуктадан мурун биз болсо организмди тазалашыбыз керек. Тазалоо бул детокс программасы бар. Азыр 3 күндүк детокс программа, 23-үндө дагы өткөзүп атабыз Бишкекте. 3 күндүк детокс программасын ар бир адам өтүш керек. Ар бирибиз анткени эмнеге? Жана биздин кальций өзү иондолгон, аминокислот менен иондолгон, ал болсо 95-98
пайыз бизге сиңет. Ошончо сиңиш үчүн биз бүт кан тамырды, ичегини, бүт боор, жүрөк, бөйрөктөрдүн баарын тазалап алышыбыз керек. Ошон үчүн Кытайлар айтат экен, если сенин аркаң түз болсо, анан кийин ичиң таза болсо, сен ден соолугуң чың адам дейт экен. Ошондуктан биз биринчи тазаланып алышыбыз керек. Ошон үчүн биз сиздердин баарыңыздарга айткым келет, биринчи детокусту өтүңүздөр. Бала болобу, чоң болобу, баарына детокус өтүш керек. Андан кийин анан кальцийге отурушубуз керек да. Анан толукташыбыз керек, анан калыпка келтириш. Биринчи тазалайбыз организмди, анан экинчи толуктайбыз кальций менен, анан калыпка келтиребиз. Ошон үчүн мына биздин азыр мындай бөлүштүрүп айтып кетейин. Биринчи неме тизе сүрөттү берип коесуң, Медина? Тизе муун орундарына жол эме токтололу, тизе муун орундарына токтололу. Тизе муун орундары, өзүңүздөр билесиңер, бул тизе эмнеге керек? Тизеде бул болсо жамбаштын сөөгү, анан кийин башка берцовая кость, мала берца баары моундай неме байланышып турат. Бул тизе болсо негизи синовиальный сустав деп аталат экен. А жерде моундай синовиальный жидкости, суюктук бар да. Ал болсо анын кыймылдашына, ошол суставдын кыймылдашына ар дайым жардам берип турат да. Ошондуктан ал эгер биз караган сайын кальций жетишпегендиктен, гормондор зат алмашуу начар болгондуктан суставда мунун баары аябай азайып кетет экен. Ошондуктан бизде азыр өзүңүздөр билин артроза артерит коленных суставов дегендер көп болду. Азыр 3-чү аял, 4-чү баары эле ошо көбүнчө тизе муун орундарына калып баса албай атышат. Тизе эмнеге керек? Басканга, жүгүргөнгө, секиргенге, тепкичтен чыкканга баардыгына ушу тизе абдан жакшы жардам берет да. Ошондой кыймылдарды жасай албай калат экенбиз да. Мына азыр эле ким айтып атпайбы, тепкичтен чыга албай калдым деп. Ошол муун орундарына биринчи тазалагандан кийин, анан негизи бул биздин ар бир орган, ар бир нерсеге жардам берет. Бул боор деген нерсе, бул бүт муундарга, сөөк менен муундарга көп боорду тазалашыбыз керек экен. Эгер силердин немеңер жакшы кыймылдай албай атса, денеңер жакшы кыймылдабай, сөөк мына муун кыймылдабай атса, бул боордун таза эместиги, ичегинин таза эместиги, кан таза эмес, бөйрөк жакшы иштебей атат дегенди билдирет да. Ошон үчүн биринчи бул муунга өт менен боор абдан жакшы жардам берет. Если неме жазылбай атса, неметип атса, бул боорду биринчи тазалаш керек. А боорду тазалаш үчүн ичегини тазалаш керек. Ичегини тазалаш үчүн кан тамырды. То есть бул бири менен бири абдан байланышта да. Ошон үчүн эгер боор таза, ичегиңиз таза болсо, кан тамырда аябай жакшы тазаланат. Бул мен айтып кеткен, менга Гүлия Сыдыковна деген эже келген. Ал Гүлия Сыдыковнанын өзүнүн артероз коленных суставов, эки коленасы тең ошондой болчу, синовиальный жидкости азайып кеткен, анан грыжасы бар болчу, үч жеринде грыжасы бар болчу. Анан ошол эже келип, өзү невропатолог, өзү көп жыл невропатолог иштеген эже келип иче баштады да. Ичкенде тазаладык. Биринчи ал убакта, конечно, жанагындай чай хитозан, анан кийин двойная целлюлозаны көп ичти, тазаланды. Андан кийин кальцийди абдан жакшы ичти. Кальцийди аябай жакшы ичти. Анан кальцийден башка, чтобы кычкыл тепки жакшы бере турганга, боорду аябай жашаганга иканды ичкен. Хитозан деген абдан керектүү нерсе. Хитозан болсо, эгер икан болсо, кычкыл текти берип, боорду тазалап, бүт организмди тазаласа, хитозан болсо, жана ичиндеги синовиальный жидкостьни көбөйтөт. Ошону көбөйтөт. Ошон үчүн чай ичти. Чай болсо кан тамырды тазалайт. Кан тамырды. Кальций бердик, чтобы сустав менен боорду тазалашканга бардыкка, бул мозговой кальцийди аябай көп ичти. Мозговой кальцийди, биокальцийди, детский кальцийди, анан кардицепс. Если ал жерде артрит болгондо, все равно бул иммунитети түшүп кеткен. Ал жерде
неме сезгенген сустав ошон үчүн кардицепсти, вейканды, анан кийин омега ушул продукцияларды көп биокальцийден ичти, көп продукцияны абдан жакшы ичип, азыр эже уже 90га жакындап калды да. Жакшы. Ошол ичкенде эле ал 4-нчү этажда жашачу. Биринчи ошо 4-нчү этажга чыга албай аткан. Лифт менен чыгып. Азыр ошол ичип жакшы результат алгандан кийин өзү чыга баштады да. Бул бир результат. Андан кийин дагы мына өзүңүздөр билесиңер, неме мен уулум былтыр мурда 2 жыл болуп калды, авария болуп, ушул коленный суставы чыгып кетти. Чыгып кеткенде мен сразу больницага барып эле сразу 10дон бердим. Биокальцийдин курамына бир биокальцийге 10 кардицепс, 10 цинк, 10 спирулина коштум, 10 хитозанды отдельно берип аттым. 2 жолудан берип аттым. Мозговой кальцийди болсо 5тен 3 жолу ичип атты, икан ичти, анан кийин цинк ичти, и омега и вейканды коштум. Ошентип ал больницада врачтар өздөрүнүн иштерин жасап атты. Мен өз ишимди жасап, анан кийин көп кыймылдап, кийин өзү басты. Бул обязательно сустав ооругандарда басыш керек. Кыймыл керек. Ал өзүнүн функциясын аткара албай калат, кыймыл болбосо. Ошон үчүн обязательно кыймылдаш керек. Кыймылдаш керек, анан витаминдерди жакшы бериш керек. Азыр кадимкидей ордуна келди. Бул бүт функционаллардын баары ал уже 1 жылда ичти. Продукциянын баарын токтотпой ичип атып, азыр кадимкидей жүгүрөт, отуруп турат, бүт гимнастика жасап атат. Азыр ар кандай тибетский гимнастикалардын баарын жасап атат да. То есть бул өзүнө келет. Обязательно просто продукцияны ичишибиз керек. Ал ичкенде эми бул сустав 1 жыл ооруган жок. Ошон үчүн эгер иче турган болсоңуздар, жок дегенде 1 жыл, 2 жыл отуруш керек продукцияга. 1 жыл, 2 жыл отурсаңыз результатты абдан жакшы аласыздар да. Анткени боор 1 жыл, 2 жылда ордуна келет, тазаланат. Боор акырындык менен тазаланат. Ошон үчүн бул продукцияны абдан жакшы ичиш керек. Ушундай результаттар бар. Эми азыр өзүңүздөр билген жамбаш муун оорundары. Жамбашты коюп койсоң, жамбаш муун оорundары. Азыр өзүңүздөр угуп атасыздар, көрүп атасыздар. Көбүнчө карыган адамдар мындай уткадай болуп басып атат, тиги өрдөктөй болуп монтип басып атпайбы, ошо. Анткени бул негизи хрящный сустав. Хрящтан турат да. Ал жерге кемирчектери эзилип, жана жамбаштагы кемирчектер жешилип кетет экен дагы. Анан сөөк өзү кыймылдай албай калат экен да, эки жагынан. Ошого бизде дагы бир результат менен бөлүшүп кетким келет. Анткени ал аял жаш болчу, коксоартроз болуп келген. Коксоартроз болуп, таяк менен баспай калган. Таяк менен бир жагы ошо жешилип кеткен. Анан операцияга деп алар врачтар сунуш кылышкан, анан операцияга барган жок. Биздин продукцияда 2 жыл отурду. 2 жыл отуруп, аябай сонун результат алды. Андан кийин даже 2 кыз төрөп алды. Коксоартроздон жакшы болгон аял бар да. Анан дагы бир результат, кичинекей бала, жана таза бедренный суставды коюп койсоң, Мадина. Ал кичинекей бала, азыр болсо дисплазия бедренных суставов деп кичинекей балдарды төрөлгөндө эле ошондой диагноз коюп атат. То есть төрөлгөндө эле ошол кемирчектер өспөй калып атат. Ошондой бир бала келген, мына Сокулук жактан. Ал кичинекейинде эле 2-3 айында ошондой чыгыптыр, көрсөтүшүпчү. Рентгенден көрүп, ошо немелери өспөй калган. Муну баш жагында кемирчектер өспөй калган деп, анан бизге алып келди. Бизден продукцияны жакшы ичти. Ал балага детский кальций берди, цинк ичти, кардицепс, спирулина.
Анан кичинекей деп хитазан да бердик да. Ошол баланын 2 ай 3 айда ошо жанагы башы өсүп чыкты да. Кийин ошо өзүнө келди да. Оказывается, жаш балдардыкы тезирээк результат болот экен. Тез результат болот экен. Ошо балдарга негизи биз ошо детский кальций, цинк, кардицепс, спирулина. Анан бирок мен хитазанды кошком да. Бирден болсо дагы бөлүп бергиле деп. Ошол 3 айдан кийин ошол эки жактагы тең башындагы кемирчеги өстү да. Ошондой результаттар бар да. Анан кийин дагы бир результат менен бөлүшүп кетким келет. Бизде орус аял жыгылып ушу неме жан башы бырчаланып кеттиптир да. Анан ал биздин продукцияны ичип жүргөн аял экен. Анан жан башынын баары ошондой бөлүнүп кеткенде рентгенге айтып кыймылдабагыла, бирок неме операция кылыш керек десе барган жок ал. Но 6 айга чейин отурду, продукцияны абдан жакшы ичти, бүт ордуна келди да. Ал аял эгер калп айтпасам 70-ке жакындаган аял. Ошондой результаттар бар да. Ал эч жака операцияга да барган жок, эчтеке продукцияны бирок 1 жыл ордуна турбай ичти да продукцияны. И ошо немеси жамбаштын сөөктөрү баары кайта ордуна келип, биздин продукцияны жакшы ичкенде жана костный мозоль деген тезирээк пайда болот экен да, биздин кальцийлерден. Анткени айтып атпаймынбы, 98% бизге сиңет. Ушундай результаттар бар да. Ошондой результаттар менен сиздер менен бөлүштүм. Эми дагы мындай өзүңүздө остеопороздан дагы бир аял келген. Аныкы ревматический артрит мелких суставов деп, колу болсо моундай болчу. Мени көрсөтүп койсоңор колу. Көрүнүп атамбы? Колу ушундай болуп келген. Анан грыжасы бар болчу. И коленный сустав таягы менен келген. Өзү 41 жашта экен. 41 жашта экен, ушинтип баспай калдым, таяк менен неметип калдым деп, колу ушинтип келген да, ушинтип тип калыптыр да. Ушундай болуп калган. Андан кийин ошол аял 1 жыл отурду. 1 жыл продукцияны абдан жакшы ичти. И 1 жылдан кийин колу түздөлдү. Грыжасы кетти. И коленный суставы ордуна келди. Мунун баары мындай сөз менен айтпай, алынын баары немеге рентгенге түшүп, алып келип бизге баардык данныйларын көрсөткөн да. Просто азыр жаныбызда жок. Ошо анын баарын травматологдор көрүп, анын баарын ошо ордуна келтирет да. Анан ошондой результаттар бар. Анан азыр айтып атабыз остеомиелит. Остеомиелиттен бир бала келди. Остеомиелиттен өзү аттан жыгылып, анан кийин сөөгүнө инфекция кирип кеткен экен. Анан операция болуп, операциядан кийин ириңде беле немеси жабылбай атат экен да. Немеси жараты жабылбай атат экен. Анан ал алып келип көрсөттү. Ал больницадан чыкканда эле сразу келди. Анан ага болсо мен ичинен кальций бердим. Мозговой кальцийди 3 мал ичти. Биокальцийди 1-ден 2 жолу, хитазанды 3-төн 3 жолу ичти. Анан кийин цинк 3-төн 3 жолу бүт продукцияларды икан, халикан да коштум. Мен баарын бир эле берем да, программа менен берем. Анан ал балага мындай кылдым. Биринчи сен муну баштагандан көрө 2 хитазан менен кардицепсти 2 сааттан ичет да, 10 күнү. Анан 3 күн эс алат, анан дагы 10 күн ичет. Анан 3 күн эс алат, анан дагы 10 күн ичет. Ушинтип 1 ай иштик. Андан башка хитазандан 10ду, кардицепстен 10ду, цинктан, вейкандан 5ти кылып туруп, левомикольго майз кылып бердим. Жана ранасы сыйпап турду. Анан ал ранасы сразу эле жабылып калды. 1-2 жума өтпөй эле жабылды. Андан кийин, жабылгандан кийин продукцияны ичип, 2 айдан кийин кайта келди. Бүт аябай жакшы жакшы болуп кетти да. Ошондой результат бар да, остеомиелиттен.
Анан кийин мына подагра. Подагра дегенди өзүңүздөр билесиңер, бул көп эле неметпейт, айыкпайт, анан жакшы болбойт деп бизде 2-3 результат бар. Ошол бирөө болсо азыр 70-тен ашкан неме адам, 70-тен ашкан, аныкы подагра бутту эле кечке немете берет эле. Бул киши бир 10 чакты детокска барды и продукцияны калп айтпайм бир 5-6 жыл ар дайым жакшы ичип жакшы болду да подагра. Бирок көп убакыт керек экен подаграга. Көп ичиш керек экен, көп убакыт керек экен. Ага көбүнчө детокс аябай жакшы жардам берет экен. Детокска көп барып, анан кийин программаны жакшы ичсе, азыр бизде глюкозамин бар. Глюкозаминди эме эмнеге кальций ичиш керек деп атам? Потому что кальций биздин караганда бизге жок дегенде кальций 1300 керек да. То есть биз тамак менен 500 грамм кальций алабыз. Анан ошондо 800 калат экен. А 800 жана биздин биокальцийдин бирин эле ала турган болсоңуз, ал 400 грамм. Эгер күндө биокальцийден 2 иче турган болсоңуз, сиз күнүмдүк кальцийиңизди толуктайсыз. Бизге 1300 кальций керек, каргандарга 50-ден кийинкилерден баштап эле ошончо кальций керек. А глюкозаминдин өзүнүн курамы дагы ошондой экен. Глюкозаминдин курамы да ошондой. То есть ал дагы 400 грамм кальций де бар, курамында бар да. И буларга азыр бизде фолиевая кислота келди. Азыр фолиевая кислотаны кошсо болот, потому что ашказандан жакшы сиңиш керек. Витамин B1, B6, B12 ордуна витаминдерди алып берсеңиздер болот азыр. Аларды кошсоңуздар болот. Анан глюкозаминди 2-ден 2 жолу ар дайым берип, бир 2-3 ай или 1,5 жыл берсеңиздер результатты өзүңүздөр көрөсүздөр да. Ошо подаградан да результаттар бар да. Анан бурсит менен болсо айылдан келген, ал бала 1,5 жыл отур, 1,5 жылда жакшы болду. Буга кардицепсти абдан көп бердик, программанын баарын эле бердик, бирок кардицепс менен кальций аз көп, анан кийин глюкозаминди көп бердик да. Бул ал аябай жакшы результат алды, тез эле результат алды. Ошондой результаттар бар да. Эми мына өзүңүздөр просто продукцияны ичкенде көңүл коюп ичиш керек. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бизде грыжа. Бул грыжа деген аябай көп болуп атат, Грыжа деген аябай. Бул хрящевый состав да мындачы. Грыжа мына позвоночный. Грыжа эмне? Бизде болсо мына жүлүндүн ортосунан эмне өтөт? Жүлүндө кемирчектер бар, жүлүн бир ары сөөк, ар бир кемирчектер. Кемирчектер жешилип кетет экен. Караган сайын, жашыбыз өткөн сайын кальций жетишпегенден кемирчектер жешилип, ушул эмелердин ортосунан кан тамыр өтөт, булардын ортосунан нерв өтөт, вена өтөт да. Анан ал жылышып кетип, анан кийин жана ооруган себеби ал протузия деп атпайбы? Жылышып кетип, анан кийин аларды кысып калып. Грыжадан көп результаттар бар. Грыжадан айта берсең аябай. Биздин грыжадан мен бир нерсе менен бөлүнүп кеткенде бир бала келди. Ал болсо бир 40-тан ашкан бала болчу. Грыжа анысы 11 миллиметр экен. Грыжа 11 миллиметр болгондо биз ар дайым эле аны врачтар айтат, операция кылыш керек деп. Операция кылыш керек деп, ал бала операцияга кирем деп турган экен да. Кирем деп турган экен. Ал операцияга кирем деп даярдап, анан бизге окшогон бирөө барып айтып барды, мына кальций ичсең эле грыжа кетет экен десе, келди, консультацияга келди. Анан кийин келгенде 11 миллиметр экен, данный немелер менен алып келди. Биз цекке түшүрдүк. Аны 2 жума, жок, 12 күн цекке түштү. Бутун неме сүйрөп келген. 10 күндөн кийин эле бийлеп калды, бир тойго барды, анан бүт цекти да сатып алды, продукцияны да алды, анан кийин өз айылына кетти да. 1,5 жылдан кийин келсе, ал грыжасы канча сантиметрге неме азайып калыптыр. 1 жыл 7 айда анын грыжасы полностью кетти. 1 жыл 7 айда. Анан ал келгенден кийин мага да айтып атпайбы? Махват эже,
деп шапкасын алып атат да. Эмне болду десем, мен чачымдын баары лысый болуп түшүп калган, чачым чыкты дейт. Анан мен немем бар болчу деген, экземам да кетти дейт. То есть ошо грыжага ичип атып эле аппаратты да сатып алды. Азыр мына цек аппарат болуп атпайбы, ошол аябай жакшы жардам берет. Бул грыжалардын суставтарга, вот ушуларга аппарат абдан жакшы жардам берет. Күндө өзүнүн схемасы бар, ошо менен эле алсаңыздар болот да. Анан ошондой результаттар бар. Бизде дагы бир башка группада мына грыжадан 37, Гүлбара Карымшакованын немесинде, командасында 37 киши грыжадан жакшы болду. 19 миллиметр менен жакшы болгондор да бар да. То есть просто продукцияны абдан жакшы ичиш керек дагы. Детокс программасын өтүп, толуктап, анан баарына ордуна келтириш керек да. Ошондо бизде результаттар жакшы результаттарды аласыздар да. Потому что мен азыр сиздерге 200 деле процент айта аламын, жакшы болосуз деп. Бирок сиз өзүңүздүн немеңизди кошушуңуз керек да. Өзүңүздүн ниетти коюш керек. Мен жакшы болом деп. Врачтар обычно 15 эле процент гарантия берет. Сиз 85% өзүңүздүн ишенимиңизди өзүңүзгө кошсоңуз 100% результат аласыз да. Эми мына бул муун ооруларынан айыксак болот да. То есть биз профилактика кылышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз биринчиден жакшы тамактанышыбыз керек. То есть витаминдерге, азыр өзүңүздөр билесиздер, кальцийди биздин кальцийди ичиңиздер, андан башка кайнатылган шорпо ичиш керек, холодец ичиш керек, творог. То есть көбүрөөк кальций бар тамактарды көбүрөөк ичиш керек да. Биздин БАДыларды абдан жакшы колдонсоңуздар болот. Эми дагы бир нерсе, биз болсо просто ишенимибиз күчтүү болсо, ар бир оору биздин башыбызда. Эгер жакшы болом десеңер, ар бир оорудан айыга аласыздар. Просто биздин продукцияны ичкенге жок дегенде 2-2,5 жылда результаттар сонун болот да. Ошого результатка жыйынтык аласыздар да. Эми биринчиден эмне кылыш керек? Биринчиден сиздер эң биринчиден сиздер болсо суу ичишиңиздер керек. Анткени зат алмашуу бизде ар дайым суу менен болот. Аны билесиздер да, зат алмашуу ар дайым суу менен болот. Ошондуктан обязательно күнүнө 2,5-3 литр суу ичиш керек. Суу, зат алмашуу. Анткени биз суудан турабыз. 80-90% суудан. Зат алмашуу суу менен болот. Бардык ошон үчүн суу ичишибиз керек. Сууну көп ичишибиз керек. Экинчиден биз болсо басышыбыз керек. Азыр бардык врачтар бардык нерселерди айтып атат. 10 миң шаг деп атат да. 10 миң шаг деген бул 8 километр экен. Күндө эгер 8 километр бассаңыз, сиз ар бир клеткаңыз аябай жакшы кыймылдайт да. Ошон үчүн басыш керек да. Күндө 8 километр басыш керек. Анткени биз иште отурабыз, үйдө отурабыз, телевизор көрүп отурабыз, көбүнчө отурабыз. Анан лестницада мындай тепкичтен басып чыкканды дагы көп жасашыбыз керек да, чтобы суставтар жакшы иштеш үчүн. Көбүнчө басыш керек. Андан кийин убагында укташыбыз керек. Үчүнчү нерсе бул убагында. Билесиздер, кыргыздар тоок менен туруп, тоок менен уктаган, Ошон үчүн эртең менен эрте туруп, анан кечинде жатышыңыздар керек 10:30. 11-де уже уктап калышыңыздар керек. Эмнеге? Ошол 11-ден кийин боор иштейт, өт иштейт, түнкү түндө биз мына азыр жаш балдардын бардыгы кайсы убакта уктап атышат? 1, 2, 3. Ал энергия албай каласыздар. Ошон үчүн эгер энергия алам, боорун тазалаш керек десе, боор жатканда гана эс алат да, ошондо иштей баштайт. 11-ден 1-ге чейин өт иштейт, 1-ден 3-кө чейин боор иштейт. Ошон үчүн саат 11-де уктасаңыздар, сиздерге еще
гормон долго элете ошондо пайда болот да. Ошентип энергия да аласыздар, анан бооруңар да тазаланат и бүт денеңиздерге энергия пайда болот да. Анткени бизде немеде айтып атпайбы? Ысык суукту теңдеш керек да. Эгер ысык суукту теңдесек, эртең эрте турсак, кечинде эрте жатсак, биз өз организм өзү анан биздин биологик активдүү кошумчаларды аябай кошуп ичсек, биз өз көп убакытка 120 чейин жашаганга чейин бизде мүмкүнчүлүк бар экен. Мечникова айткан, адам болсо 130-140 жыл жашаш керек. А биз өзүбүз ошонун баарын өзүбүз кыскартат экенбиз. Ошондуктан сиздерге өз ден соолугуңуздар үчүн бул 5000 жыл болгон илгерки Кытай медицинасы, то есть 5000 жыл өзгөрбөгөн продукциялар, булардын баары 100% натуральный, эчтеке кошулбаган. Мунун курамында гормон да жок, мунун курамында химикат да жок, мунун курамында наркотик да жок. 100% микро-макроэлементтер, витаминдер, биздин клетканы камсыздандыра турган витаминдер, микро-макроэлементтер да. Бүт жана углеводный обмен, белковый обмен, анан кийин жировой обмен деп атпайсызбы? Мына углеводный обменге биз картошканы көп жеп атабыз, аны азайтышыбыз керек. Нанды, ошолордун баары, ошол зат алмашууну эле оңдосок, биз ден соолугубуз, организм ушунчалык күчтүү, ал баарын ордуна алып келип коет да. Просто питаниени, тамакты берип турушубуз керек да. Бизге керектүү тамак аш да. Biz андай витаминди азыр жей албайбыз. Эгер сиз сүт ичем десеңиз, 5 литр сүт ичишиңиз керек, 10 литр сүт ичишиңиз керек, 5 литр кефир ичишиңиз керек, күндө кайнатылмаш шөп ичишиңиз керек. Анын баары каяка бизге батат? Анын ордуна ошо биздин биологик активдүү кошумчаларды ичип, ден соолугуңуздарды чыңдап, жашарып, жакшы жыйынтыктарды алгыла. Мен күндө 10 километр басам. Күндө эртең менен саат 5:30-дан 8-ге чейин күндө 10 километр басам. Анан саат 10:30-да уктайм. Анан азыр мен 66 жаштамын, 67-ге карап атам. Өзүмдү мен азыр 25-ке сеземин деп койбоймунбу. Так что сиздерди укканыңыздар үчүн абдан чоң рахмат. Келерки эфирде жолукканга чейин аман эсен, сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Рахмат, Махабат эже, сизге чоң рахмат. Ошо сиз аябай туура айттыңыз, ошо баардык органдар бири-бирине байланыштуу иштейт деп. Мен дагы алгач ушул тизем оорудан башта дайым эле зарда боло берчүмүн да. Зарда өттүн толушунан болот эмес, баардыгыбызга белгилүү. Өт боордо жайгашкан. Демек, биринчи менин боорум кирдиген экен. Мен дагы ошол жерге биринчи келгенде базовый программаны жазып беришкен. Ошо базовый программа менен ичип, бир эле башка ооруман гана айыгып калбастан ошол тиземин оорусу качан жок болуп кеткенин, кызыл ашыктарымын ушул буралып кетип, мындай ооруганда качан жок болуп кеткенин өзүм да байкабай калыпмын. Анан дайым эле боюмда болгондо аябай мындай тарамыштарым түйүлчү, ошолор дагы кийин деле тарамыштарым түйүлө берчү, аябай жабыркачумун ошодон. Азыр ошолордун баардыгы жок, Кудайга шүгүр. Биздин продукцияларга мындай сөз жок да. Анан күйөөмөн дагы аябай сонун результат бар, Махабат эже. Мына сиз көп результаттарды айтып кетип атасыз, ошого кошумчалап айтайын. Күйөөмдө радикулити бар эле. Бул деген кыргызча айтканда куяң деп коет экен да. Больницага көрүнчү, анан ошо кандай эңкейип барса, ошондой эңкейип эле кайра чыгып келе берчү да. Тег эле таасир эткен жок негедир радикулитине. Анан кыргызчылык кылып үздүрүп дагы көрдүк, 2 жолу үздүрүп көрдүк. Бирок кайра кайталай турган болду, убактылуу жакшы болуп калат, анан эле кайталап калат да. Анан ошондо биздин продукцияларды толук алып ичти, айрыкча цех аппаратты сатып алып, цех аппаратка түшүп, азыр мына 5-6 жылдан бери ошол оорусун такыр унутуп калды. Радикулит, ошо куяң деген оорусун такыр унутуп калды. Цех аппаратты үзбөй башына коюп алып туруп, үзбөй түшөт, саар кеч түшөт.
цех аппаратты аябай жакшы көрөт. Ушул мындай грипп дагы болбойт да. Биз ошо цех аппаратты аябай жакшы көрөбүз. Немени глюкозаминди аябай сүйүп колдонуп ичет постоянно. Өзүм дагы ичем. Сизге ушундай маалыматтарды бергениңизге сизге чоң рахмат. Азыр сиздин маалыматыңызды бардыгына абдан керектүү маалымат болду деп ойлойм. Өзүңүз айтмакчы, сиз аябай жаш көрүнөт экенсиз. Дайым ушул жаш боюнча жүрө бериң. Сизге дагы узун өмүр каалайм. Аллахым сизге эмне максат койсоңуз бардыгын бере берсин. Элдерге маалымат берип, ар дайым бар болуңуз. Анан ошол көрүүчүлөргө эмне демекчимин, сиздер дагы оору электе ден соолуктун камын көрүп, дайым ден соолугуңарды чыңдап жүрүңүздөр. Ооруп жабыркагандан көрө оорубай алдын алсак болот. Биздин азык заттарды оору электе колдонуп, цех аппараттарга түшүп жүрсөңөр, грипп да болбой, дайым ден соолугуңар чың болот. Анан сиздердин атыңыздардан өзүмдүн атыман Махабат эжеге чоң ыраазычылык билдиремин. Ошолор менен бирге бизде мына көрүнбөй турган экрандын артында ошол бизди колдоп баардык слайдтарды коюп берип турган техподдержка Мурат Жусуев жана Медина Шотманалиевага дагы рахматыбызды айтып кетмекчимин. И ушулардын баардыгын уюштурган Мурул эжеге дагы чоң рахматымды айтып, анан баардыгыңыздарга эсиңиздерге салып кетейин. Бизде ушул ар жуманын 3-чү жана 5-чи күндөрү ушундай жакшы маалыматтарды айтып сиздерге экранга чыгып турабыз. Андыктан өзүңөрдүн таанышыңарды жана өзүңүздөр дайым биз менен болууңуздарды айтып кетмекчимин. Андыктан сиздер менен биз коштошпойбуз. Келирки эфирге чейин сак саламатта тургула демекчимин.